Бүгін Кыргыз Республикасының Жогорку Кеңешинде 3-чү окууга даярдык менен социалдык комитетте профсоюздар жөнүндө мыйзам каралган атат. Ал капысынан чукулара да карап атышкан экен. Буга бизде дагы ушул профсоюз кыймылы, бүткүл дүйнөлүк уюмдар, бүткүл дүйнөлүк профсоюз кыймылы, эл аралык эмгек уюму ушунун баары каршы болгон бул мыйзамдын кабыл алынышына. Себеби көп бул жерде карама каршылыктар бар. Ошон үчүн бул мыйзамга профсоюздун лидерлери дагы көбү каршы болгонун себеби мыйзам жаңыланыш керек. Мыйзам бүгүнкү күндүн талабына дагы толукташ керек. Эгерде профсоюздун укугун кеңейтүү, эмгекчилердин укугун коргоодо профсоюзга дагы кошумча алгылыктуу бир шарттар көрүлсө, анда биз макул болот элек. Бул жерде уставтан алып туруп эле мыйзамга ошол профсоюздун түзүлүшү, профсоюздун жаратылышы, профсоюздун башкаруу органдары кандай болуш керек, жана башка ушул сыяктуулардын баары киргизилип коюлганда, мунун баары биздин уставта иретке келтирилген. Бул Кыргызстан профсоюз федерациясы, жалпы эле профсоюз ар бир тармактын өзүнүн бекиген уставы бар. Уставта көрсөтүлгөн кандай тартипте иштейт, кандай түзүлүштө болот, кандай текшерүү комиссиясы түзүлөт, кандай башкаруу органдары болот, кандай ошол аткара турган иштерге милдеттүү, анан кайсы иштерге өзү тикелей өзү профсоюз жооп берет. Бүт баардык маселенин баары уставта айтылганда. Анан ошол экиге мунун баарын мыйзамга киргизип, анан чектөөлөрдү киргизген. Жаш курагы боюнча 35 жашка чейинки, же болбосо 65тен жогорку адамдар советтин башкаруу органдарына кире албайт. Бирөөсү нонсенс. Бул өзү коомдук уюм болсо, анан бул жерге жашы боюнча ченемди киргизсе, партияда, коомдук уюмдарда бул жашы боюнча ченем киргизилген, бул дүйнөлүк практикада жок. Анан ошого окшогон мындай абдан туура эмес бир бөлүктөр кирип калган. Ошон үчүн профсоюз буга каршы болуп, бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы болуп, бул мыйзам кайрадан артка чегерилиш керек. Жалпы профсоюз кыймылынын кошкон сунуштарын эске алуу менен жаңалануу түрүндө кабыл алыш керек деген биз сунушубузду бергенбиз. Мен ойлойм, ошон үчүн атайын бүгүнкү митингде дагы ушул профсоюз эртеңки күнү ушундай абалда кабыл алынып кетсе, бул жалпы эмгекчилердин укугун коргоодо, бул аны жогорулатпай эле, аны кайра төмөндөтүүгө алып келерин дагы бир жолу элге жеткирүү максатында урматтуу президентибиз дагы ушуга көңүл бурса деп митингде чыгып сүйлөгөнүн баары айтып атат. Жаңгыз гана гарант бул конституциянын гаранты президентибиз. Республикада саясий стабилдүүлүк, экономикалык өнүгүү болсун деп атабыз. Президентибиздин саясатын колдоп атабыз. Аягына чейин колдойбуз. Профсоюз уюму, мына биздин эле коңшу өлкөлөрүбүз Казакстан, Тажикстан, Россияда бүт өлкөнүн президенти менен өтө ынтымакта бирдикте иштеп, социалдык, экономикалык, саясий иштен тышкары экономикалык, социалдык, укуктук маселелердин баарын коргоодо чоң жардам көрсөтөт профсоюз. Мына биз да ошондой тилектебиз. Мына ошого карабастан бүгүнкү күндөгү жанагындай туура эмес мыйзамды кабыл алып, элдин ичине бүлүк салып атканын өзү мен ойлойм бул абдан туура эмес. Ошон үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарынын көбү дагы бул маселеге түшүнүү менен карап атат. Мен ишенет элем, ушул урматтуу биздин депутаттарыбыз буга түшүнүү менен мамиле кылып, профсоюздун мыйзамын шашпай, профсоюздар кыймылы менен терең анализдеп, эл аралык тажрыйбаны эске алып, анан ошол жалпы эмгекчилердин укугун коргоодо ошол бүгүнкү күндөн жогорку деңгээлге өсө турган мыйзамды алып берет деп биз ишенебиз. Ошон үчүн бүгүнкү митингге чыктык. Негизги талап ошол эле, башка талаптар болгон? Негизги талап ошол. Башка талап биздин мындан мурунку иштеген төрагабыз боюнча маселе болгон. Ал адамды 5 февралда советтин чечими менен жумуштан кеткен. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз ишке келип, жалпы федерация кыймылынын ишине тоскоолдук болгон жагдайлар бар. Бул боюнча атайын билдирүүлөр болгон. Мен ойлойм, ал адам дагы ошол өзүнүн жыйынтыгын чыгарып, ушулардан кийин ошол жалпы профсоюз кыймылына өзүнүн салымын кошуп, бүгүнкү күндөгү болуп аткан ситуацияны туура түшүнүп, өзү ушул баш тартат деп ойлойбуз. Анан себеби бүгүнкү күнү ушул өзгөчө бир багытта бизде жана коронавирус деген оору келип аткан жагдайда, элибизде ар кандай жагдай болуп атканда, бизге мындай ар кандай митингтердин, ар кандай жанагындай чакырыктардын кереги жок. Биз азыр ар бир адамдын ден соолугун, ар бир адамдын иштеген ордунун таза
ден соолугуна зыян келтирбегендей шартын ар бир иштеген адам өзүнүн эмгек акысына жараша туруктуу айлык ала тургандай шартты түзүүбүз керек. Мына ошон үчүн бүгүнкү күнү профсоюз жалпы Кыргыз Республикасында экономикалык стабилдүү болуп, ошого шарт түзүп, ошонун үстүндө президентибиз менен өкмөт менен биздин депутаттарыбыз менен бирдикте чоң аракет кылабыз деп ойлойм.